Assalamu alaikum, sizler менен кайрадан Ден Соолук YouTube каналы. Bir кружка чайыңызды даярдап алыңыздагы биз баштадык. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз достор. Достор, бүгүнкү видео мурун чыккан, бирок 20 мүнөттүк видео болчу. Биз негизи 10 мүнөткө жеткирбей эле чыгарабыз видеолорду, анан ошол видеону 20 мүнөт кылып чыгарганбыз. Ал видеону көргөн элдердин жарымынан көбү жарымына чейин эле көрүшүптүр. Бүгүн ошол видеонун экинчи жарымын кайрадан жарыялап жатабыз. Ал видео ашказан боюнча болчу. Биринчи жарымында ашказанды талкалаган, ашказанды бузган азыктар жөнүндө болчу. Бул бөлүгүн дээрлик бардыгы көргөн. Ал эми экинчи жарымы ашказанга пайдасын тийгизген, ашказанды жакшы иштете турган пайдалуу азыктар жөнүндө болчу. Аны көбүнчөсү көрбөптүр. Бүгүн экинчи жарымын кайра чыгарып жатабыз. Эгер мурунку 20 мүнөттүк видеобузду толук көргөн болсоңуз, экинчи жарымын кайталап көрүп кое ашыктык кылбайт деп ойлойбуз. Жөн гана экинчи жарымын аз эле көрүптүр, ошол себептен чыгарып жатабыз. Биздин максат элдин ден соолугуна кичине кымындай болсо дагы кам көрүү. Анда эмесе баштадык. Эми пайдалуу азыктарга өтөбүз. Биринчи эле ашказаны рахматын айткан азык бул сорпо же шорпо, орусча суп, суюк тамак. Камыр кошулбаган. Отравление болгон учурда көбүнчөңүздөр байкасаңыздар керек, дарыгерлер суюк тамакка басым жасоону сунуштайт. Картошкадан жасалган же тооктун сорпосу жана башка. Жана бир нече күн оор тамактарды жесеңиз, ашказанды эс алдыруу, калыбына келтирүүдө ушундай сорполорго, суюк тамактарга өтсөңүз болот. Бул учурда ашказан эс ала түшөт. Албетте суюк тамактардын калориясы аз жана жеңил тамактарга кирет. Кийинки пункттарда күч-кубат бере турган, жегенде тогуна турган ашказанга пайдалуу азыктарды карайбыз. Банан. Банан бул өзгөчө пайдалуу азыктардын бири. Адистер бардык таттууларды, пирожный, торт жана башка ушул сыяктууларды бананга алмаштырууну сунуштайт. Банан ашказандын былжырлуу катмарын бекем абалда сактап турууга дагы катышат. Ал эми бул ашказандын өмүрдүн аягына чейин жакшы иштөөсүн камсыздайт. Тамак сиңирүүгө абдан жакшы катышат. Отравление болгон учурда дагы сунушталат. Ошондуктан бананды байма-бай жеп туруңуздар, айрыкча жаш балдарга сунушталат. Алардын ашказаны чың болгонго дагы көмөк көргөзөт. Кийинки ашказаныбызга пайдалуу азыктардын бири бул бал. Балдын таасири жөнүндө көп жакшы нерселер айтылып келет. Бул чындыгында дарылык касиети бар өзгөчө азык. Язва ооруларында жана гастритте жардамы абдан чоң. Жана мындай ыкма бар. Ашказан согуңуз көп болсо, көп бөлүнүп чыкса, тамактанууга 2 саат калганда 2-3 кашык бал жеп коюңуз. Ал эми тамак алдында 1 чай кашык бал жеп койсоңуз, ашказан согунун тескерисинче бөлүнүүсүн чоңойтот. Бул тамак сиңирүүнү жакшыртат. Чындыгында бал универсалдуу азык, бирок бул видеодо ашказан менен эле чектелебиз. Буюрса бал жөнүндө чоң видео болот. Кийинки ашказанга пайдалуу азык бул овсянка. Мен жеке жакшы көргөн азык. Кыргызчасы сулуу. Геркулес деп да коет, эмнеге Геркулес деп коет билбейм, ким билсе жазып коюңуздар. Эгер ашказаныңыз ооруса, овсянка эң пайдалуу азыктардын башында турат. Ашказанда эрозиянын пайда болуусун жоготот. Андан сырткары муну ич ооруса же жел туруп калса сунуштайт. Язва ооруларын жана гастритти профилактика кылат. Овсянка жеке эле ашказанга эмес, бүткүл тамак сиңирүү системасына дагы пайдасы чоң. Муну менен кошо ичегилерге дагы. Кийинки пайдалуу азык бул буурчак өсүмдүктөрү, орусча бобовый. Кээ бир адамдар буурчак азыктарын жесең ичте жел пайда болот деп айтып келет, бирок бул толук андай эмес. Аларды даярдоону билиш керек. Буурчак өсүмдүктөрү тескерисинче ашказанга пайда. Зарынаны жоготот жана ашказанга зыян кислоталарды кетирет. Мындан сырткары ичегилерге пайда өзгөчө клетчаткага ээ. Бул ичеги онкология ооруларын алдын алат. Эгер буурчактуу өсүмдүктөрдү колдонсоңуз, жел пайда болуп калса өтө көп жебеңиз жана даярдоо учурунда жакшылап сууга чылаңыз жана кайнатыңыз. Башкача айтканда жумшак болуш керек. Бул учурда эч кандай кыйынчылыктарга кабылбайсыз. Кийинки пайдалуу азык бул зыгырдын семечкалары. уруктары же данектери.
Зыгырдын орусчасы лен, кимде ким издеп калса. Зыгырдын семечкасы өтө пайдалуу. Муну баары байкай бербейт. Алар клеткаларды жаңыртат. Башкача айтканда, клеткаларды регенерация кылат. Язванын бүтүү процессин тездетет. Ашказан согунун кислоттуу болуусун азайтат. Ал эми кислоттуу болуусу ашказандын өзү үчүн зыян. Жана зыгырдын майы дагы абдан пайдалуу. Бул жерден айта кетчү нерсе, зыгырдын семечкаларын бүкүл тамакка же кашага кошуп жесеңиз туура эмес. Анын кабыгы катуу келет жана кандай абалда кирсе ошо бойдон калат. Семечкаларды кофе же дагы бир майдалаган машинка менен майдалап тамакка кошуп жесеңиз ошондо организмге жакшы тарайт. Кийинки ашказаныбызга пайдалуу азык бул шпинат, кыргызча сымалак. Жакында эле изилдөөчүлөр шпинаттагы кислоттуу майлар гастрит жана тамак сиңирүү системада пайда болгон көптөгөн ооруларда алдын аларын айтып чыгышты. Жеке эле ашказанга эмес, ичегилерге дагы пайдалуу. Ичегилердин иштешин жакшыртат. Кийинки киви. Кивиде пектин көп өлчөмдө. Бул азык бүткүл тамак сиңирүү системада болгон сезгенүүлөргө жардам берет. Ошондуктан дарыгерлер ашказан язвасы, гастрит, тоники, ичеги ооруганда сунуштайт. Жеке бир гана нерсе обострение болгон учурда жегенге болбойт. Негизи эле обострение учурунда киви сыяктуу жемиштерди жегенге болбойт. Мындай учурда овсянка пайдалуу. Кийинки тамактануу эрежелери. Тамактануу эрежелери жөнүндө дагы айта кетели дедик. Бир жегенде 250 мл ашык жебегенге сунушталат. Табигый ашказан чоюлбай турган абалдагы оптималдуу ашказандын көлөмү 250 мл. Албетте 500 грамм, 700 грамм жесек деле болот. Ашказан чоюлган касиети бар, бирок бул туура эмес. Бул учурда чоюлуп, ичегилерди түртүп калат. Ичегилердин иштешине тоскоол болот жана ашказанды чойгон дагы туура эмес. Эгер кимдин ашказаны ооруса, тамакты 5-6га бөлүп ичүү болот. Ошондой кезде ашказанга анча чоң эмес порциялар кирип, жакшы сиңип, иштеши дагы жакшы болот. Кийинки суу ичип туруу. Таза суу. Эгер күнүнө 1,5-2 литрден суу ичип турсак, ашказан бизге рахмат айтат. Жана Ден соолук каналын дайыма көрүп жүргөндөр билет, күндө эртең менен турганда бөлмө температурасындагыдай 1-2 стакан суу ичип тургула. Өтө муздак эмес. Бул ашказандагы уктап жатканда чогулган токсиндерди чыгарат. Жана тамактанууга жарым саат калганда 1 стакан суу ичип койсоңор дагы пайдалуу болот. Эми 10-чу жана аякы бул жылуу тамак. Ашказанга жылуу тамак киргизиш керек. Өтө ысыктын кереги жок жана өтө муздактын дагы. Анткени ашказандагы тамак 38 градус болгондо сиңирүү болот. Мындай муздак тамакты жылытып жесек, ашказаныбызга тамак сиңирүүгө эң сонун жардам бергенибиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы ар дайым тамакты жылытып жечү. Достор, узун видеону узун деп айтайын десең 2 сааттап деле кино көрүп атабыз, ага караганда кыска эле. Видеону аягына чейин ким көрсө, аягына чейин көрдүм деп комментарий жазып коюңуз, балким ушундай баарын кенен айтып берген узун видео сизге жагаттыр. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кээде комментарийлерди да окуп коюп тургула, ал жака да кээде акылдуу адамдар акылдуу сөздөрүн жазып калтырышат. Кийинки видеобузда көрүшкөнчө Ден соолукта болуңуз.